Мен айтат элем да, мен ошол суудун жоктугуну жоон терим менен сезген депутат катары 10 гектар суусуз жерге караганда 1 гектар суулуу жер бизге маанилүү болуп атат. Анан жана сиз сөзүңүздүн башында айтып кеттиңиз, Киркидан суу сактагычы боюнча бир топ ошибкалар, бир топ туура эмес чечимдер кабыл алынып калыптыр деп. Ошол чечимдерди ким кабыл алыптыр? Ушуга чейинки комиссиялар. Ошолорду тактадыңыздарбы, кимдер экенин? Тактай элекпиз. Ошолорду да тактап бир элге ачыктап койбойсуздарбы? Жазып бериңиз, тактайбыз. Ал Жазыңыз. Мен өткөндө эле сизге айткам ушу боюнча. Өткөндө ушу суроону бергенсиз, 2 жолу бердиңиз. Мен сизге айткамын. Өмүрөк Муразаевич, жазып бериңиз дегем. Арызды жазыңыз мага. Мен атыма жазың, тактап жоопко тартың деп. Анан кийин ответти аласыз. Жазбай айтпайсызбы өзүңүз? Сөз менен сүйлөп коюп атпайсызбы? Жок, такташ, мен ошол жерде айтылган сөз уже ошол документальный кетет да. Ошол Сиз айтылган сөздү аткара турган сиз ким экенсиз? Жазып бериңиз. Мен Жазып бериңиз арыз мен менен. депутатмын. Депутат экениңизди билем сиздин. Кандай депутат экениңизди да билем. Кантип шайланганыңызды да билем. Кандай депутат экенмин? От көрөсүз жакында. Айтышпаңыздар. 3-cü mikrofon. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, биз сизди сыйлайбыз. Бул жерде Бакиров боюнча же өмүр боюнча сөз кетип аткан жок. Бул жерде жер суу боюнча, кемпироват боюнча суу кетип атат, ратификация боюнча суу кетип атат. Мени пиширип жегиле, колуңардан келсе. Мен өзүм жөнүндө сүйлөгөн жокмун. Мен эл шайлаган. 11,5 миң эл. Кандай шайланганымы элдин бардыгы билет. Пиширип жегилесизби, кекиликсизби? Рахмат, болду. Айтышпагыла. Камчы. Айтышпаңыздар. Отура бериңиз. Айттыңыз, 3-cü микрофон. Камчы Кыдыршаевич, эми бул жерде бир аз элди сыйлап жакшыраак сүйлөшпөйлүбү? Кекиликсиңби? Мен депутатмын, көрбөй турасызбы? Өзүң айтып атпайсың, мен не бышырып жедим. Ким сени бышырып жейм деп атат? Мен жөнүндө сөз болгон жок. Жер суу боюнча сөз болуп Жер атат. суу боюнча сөз болуп атса мен жооп берип атам. 5 жол сурадыңыз. 5 жолу жооп. Мен кандай экенмин? Так. Мен кандай экенмин? Кандай экениңизди эл өзү билет, сизди кандай экениңизди. Ким экениңизди да билет. Эл жакшы билет. Сизди дагы жакшы билет. Вот именно мени жакшы билет. Ошон үчүн мен ушул жерде турам. Болду. Токтот көрсөтүү, эмнени көрсөтөт? Эмне колдотасың мени ого? Болду, токтоткула. Сөз жок. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Камчы Кыдыршаевич. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Болду, токтоткула. Токтоткула сөз. Кийинки сөз депутат Түлөбаев Балбак Зарлыковичте. Отургула. Отуруңуздар. Депутаттар, урматтуу депутаттар, тынчтаныңыздар, отуруңуздар. Урматтуу депутаттар, отуруңуздар. Урматтуу депутаттар, отуруңуздар. Рахмат, аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Макул 65, каршы 18, баары 83, катталды 83. Рахмат, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорлору кабыл алынды. Азыр эле ушул жыйын башталаарда Кыргыз Республикасынын конституциясын, мыйзамдарын аткарууга ант берем, антымды бузсам жазага даярмын деп министрлер убада беришти да. Биз депутаттар дагы ошондой убада бергенбиз. Мен стенограмма үчүн айтып коеюн. Жаңы регламент боюнча урматтуу кесиптештер, чек араны өзгөртүү жөнүндөгү мыйзамдар 3 окуудан кем эмес каралат. Ар бир окуунун ортосунда 10 күндөн кем эмес убакыт өтөт деп турат. 10 секунд деп турган жок ал жерде. Бул дагы менин талабым эмес. Урматтуу жакшылар, бул дагы регламенттин талабы. Азыр айтасыңар, өзгөчө абал болгондо дагы социалдык экономикалык маселе каралганда. Бул мамлекеттик чек ара өзгөрүп атат.
Мамлекеттик чек ара жөнүндөгү мыйзамдар 3төн кем эмес, керек болсо 4-чү окууга барат деп турат. Карап көрүңүздөр. Эмне үчүн мыйзам чыгаруучу ушундай оор процедураны киргизип койгон? Чек арага шашпагыла деп киргизген. Карагыла, кылдаттык менен изилдеп чыккыла деп ушул нормаларды киргизген. Биз азыр 5 мүнөттүн ичинде 3 окуудан ала салдык. Бул да мыйзамсыз. Бул да мыйзамсыз. Садыр Нуркожоевич биздин мамлекетте мыйзамдуулук үстөмдүүлүк кылат деп айтып келатасыз. Мыйзамдуулук үстөмдүүлүк кылса, мына ушул туура эмес болуп калыптыр, кечирип койгула, көбүрөөк аракет жасап коюптурбуз. Биринчи окуудан кабыл алдык, экинчи окууга даярдык көргүлө деп коюшуңузга керек. Себеп Конституциянын кепили өзүңүзсүз. Мына ушул норма мен кабыл алган эмесмин, дагы бир жолу айтам. Мына ушул норма турат. Биринчи, экинчи окуунун ортосунда 10 күндөн кем эмес убакыт, бирок 30 күндөн ашык эмес деп турат. Муну каяка алып барабыз? Буга эмне дейбиз? Кандай кылабыз? Мен муну дагы стенограмма үчүн айтып койдум. Келечектеги урпактардын алдында биздин ата бабаларыбыз канчалык мыйзамды сыйлагандыгына бир көргөзмө куралы болуп калсын. Аман болгула. Анан аягында айтарым. Чек араны чечкендер мен үчүн баатыр деп көп киши айтты. Кытай менен чечип койгон депутаттардын баарына баатыр наамын берүүнү сунуштайм. Казакстан менен анда 105 элек, Кытай менен чечкенде Казакстан менен маселени чечкен, чек араны чечкен 90 депутатка дагы кыргыз эл баатыры деген наамды берип коюшуңуздарды сунуштайм. Аларды тепкилей бербей, кыргыз эл баатыры кылып араңарга кошуп алгыла. Рахмат.